Билесизби, эгерде бала бир проблемага туш болсо, ата менен апа сезет. Андан да көбүрөөк ооруйт, андан да көбүрөөк азап тартат, бирок атанын кадырын бала эч качан билбейт экен. Атам 91-жылы ооруп калды. Биринчи Боткин болуп, анан мындай чечкиндик иш болчу. Ичпе деген дәрін ишип алып эле бат элечи, жакшы болуп калдым деп. Көрсө диета сакташ керек экен да. Анан кайра ооруп, анан ошентип отуруп 9 жыл жашады. Анткени спорт менен машагат эле, аябай денеси бакубат болчу. Анда билесиз эми айылда шарт ушундай оор болсо деле кыштын күнү кадимкидей чуркап туруп, эртең менен шилдеде муздакта денеси, муздак суу менен денесин жуучу да, эшикте эле. Анан груша илип алат эле, мындай заманбап киши болчу, азыркы стандарттан алганда делечи. Турниктер жасап алып, баня куруп берген ал мезгилде. Баня деген айылда мындай аз эле кезикчи нерсе болчу.